Урматтуу Кыргызстандын жарандары. Азыр Кыргызстанда абал өтө оор, курч абалда турат. Мына ушундай оор, кыйын кезеңде Кыргызстандын бардык саясий күчтөрү, саясатчылары, белгилүү адамдары бардыгыбыз бирип, стабилдүүлүктү кайра калыбына келтиришибиз керек. Бирок тилекке каршы кээ бир саясатчылар, алар Атамбаев, Текебаев, Бабанов, Сапар Исаков жана башкалар, мурда жүргөндөрү дагы, түрмөдөн чыккандары дагы, баарды соттолгондору да, соттолуп аткандары да баары биригип алып, азыр эл тарабынан колдоо таап аткан Садыр Жапаровго каршы бүлүк салган туура эмес иштердин баарын баштады. Мына бүгүн алар жүздөгөн адамдарды алып алып, алыстан келип, площадка келип, Садырдын жактоочулары менен кагылыштырганга, кан төккөнгө алар кан көксөп турушат, аракет кылышты. Текебаев ачык катышпаган менен ушул спектаклдин артында Өмүрбек Текебаев турганын мен ачык эле билем. Мына бүгүн ушул Атамбаев, Бабановдор атайын жүздөгөн адамды эшитип алып, мына тополоң кылып бүгүн аянтка келишти. Эки тарап кагылышты. Ошо Атамбаев менен Бабановдорду элдер кууп чыгышты. Алар элден кыжыры келип, алар элден чыгып калганын мына бүгүн көргөздү. Бирок кимдер бирөөнүн каны төгүлсө, кимдер катуу таяк жесе, же бирөө кандайдыр бир өлүмгө учураса, ошол Атамбаев, Бабанов, Текебаев күнөө болорун айтып кетейин. Ошолор кылмышка, ошолор күнөөлүү деп эсептелет. Бирок мына өзүңөр көрүп атасыңар, мына ушуну тынчтуу азыр, мына ушундай оор кырдаалда бейпилдик алып келүү бизде эң негизги маселе, Кыргызстанды тынчтыкка алып келүү. Бул өтө зарыл нерсе. Мына элдердин баардыгы азыр, жаштар дагы, Кыргызстан элдери дагы, түндүгү да, түштүгү дагы саясий жана коомдук ишмер, жаңы эле түрмөдөн чыккан, канчадан бир азап тартып келген, эл үчүн кызмат кылып келген Садыр Жапаровду колдоп атышат. Садыр Жапаров да колдоого татыктуу инсандардын бири. Канчалар кыйынчылыктарды көрдү. Уулунан айрылды, ата энесинен айрылды, Атамбаев убагында камалды, сабалды. Бул көрбөгөн азап калган жок. Ошондуктан эл ошол эмгегин баалап, Садырдын эмгегин баалап, ушу Садырга элдин көңүлү түшүп турат. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди премьер кылууга бардыклар даяр турушат. Жогорку кеңеш да даяр. Мен дагы президент менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө президентке түшүндүрүп айттым. Урматтуу президент, жаштар дагы, Кыргызстандын эли дагы ошо Садыр Нуркожоевду колдоп атат. Ошону да сиз да колдоп берсеңиз деген өтүнүч кылдым. Мен ойлойм, президент да колдоп берем деген чоң ишенимим бар. Ошондуктан сиз президенттин легитимдүү президент менен сүйлөшүп, ал кишинин колдоосун алып, легитимдүүлүктү алып алсаңыз аябай жакшы болот эле. Ошон үчүн урматтуу Кыргызстан жарандары, Кыргызстанга азыр сөзсүз түрдө тынчтык керек, бейпилдүүлүк керек. Баарыбыз ушу тополоңду, башаламаттын баарын токтотолу. Кыш келатат, оор улам күчүп атат. Дүйнөлүк коомчулук бизди карап турат. Ошондуктан бир жакшы ынтымакка келип, тополоңду токтотуп, башаламатты токтотуп, элибиз бир экономикасын өстүргөнгө, бир ынтымакка келгенге бардык саясий күчтөр колдон келген бардык аракеттерди көрөлү.